Please. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен үчүн АКШнын президенти урматтуу Дональд Трамп мырза менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүү жана Борбордук Азия АКШ форматындагы отурумга катышуу чоң сыйлык. Эң биринчиден урматтуу президент Дональд Трамп мырзага чакыруусу жылуу кабыл алганы жана эки тараптуу аймактык жана эл аралык маанилүү маселелерди талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Кыргызстан Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн маанилүү тышкы саясий өнөктөшү катары жогору бааларын белгилейм. Эки тараптуу жолугушуубуздун алкагында Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы актуалдуу маселелер, ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну бекемдөөгө багытталган темалар талкууланды. Кыргыз-Америка мамилелерине карата 4 багытты белгилегим келет. Экономика жана инвестициялар, туризм, гидроэнергетика, санарип экономика, жасалма интеллект, IT чөйрөсү, коопсуздукту жана структуралыкту камсыздоо. Бул өңүттө Кыргыз тарабы урматтуу президент Дональд Трамп мырзанын глобалдык туруктуулукту бекемдөөгө жана дүйнөнүн булуң бурчунда жаңжалдарды токтотууга кошкон олуттуу салымын жогору бааларын баса белгилейм. Өз кезегинде мен дагы мамлекет башчысынын кызматына келгенде өзүм үчүн эң маанилүү артыкчылыктуу бир милдет койгон бул коңшу мамлекеттерибиз менен чек ара маселелерин ынак коңшулуктун нугунда чечүү болчу. 5 жылдан соң мен урматтуу кесиптештерим менен бирге бул милдетимди эң негизгиси тынчтык жолу менен ишке ашыра алганымды канааттануу менен белгилейм. Жыйынтыгында Борбордук Азия аймагынын дүйнөлүк саясаттагы ролу эбегейсиз өсүп, биз менен кызматташууну бекемдөөгө ири державалардын кызыгуусу чөп жатат. Бул өңүттө С5+1 форматы саясий диалогду өнүктүрүүгө максатталган маанилүү аянтчага айлангандыгы мени абдан кубандырат. Жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президент урматтуу Дональд Трамп мырзага бүгүнкү саммитти өзүнүн президенттигинин биринчи жылында уюштургандыгы үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдирем. Биз бул кадамды жогору баалайбыз жана АКШнын Борбордук Азияга болгон ак күбөлүктүүлүгүнүн далили катары кабыл алабыз. Биздин биргелешкен аракеттерибиз конкреттүү жыйынтыктарга, өлкөлөрүбүзгө өз ара пайда алып келерине толук ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн. Thank you very much. Thank you very much. Please.